Жакынкы чыгышта кырдаалдын курчушуна байланыштуу министрлик Перс булуңундагы мамлекеттердеги кыргыз жарандардын укуктарын коргоо үчүн иштеп, баардык чараларды көрүп жатат. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, бул Бахрейн, Ирак, Катар, Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары жана Кувейт. Жана ошондой эле бул аймактык чыр-чатактын тараптары да Израиль менен жана Иран кирет. Учурда Чычкы иштер министрлигинин консул департаментинин аятчасында күнү түнү иштеген штаб түзүлгөн 28-ден бери. Жана ошондой эле биздин консулдар ошол жерде баардыгы штабтын мүчөсү болуп саналат. Ушул жылдын 2-мартына карата Перс булуңунда ушу азыркы учурда мамлекеттердин коңшу өлкөлөрдө негизинен Сауд Аравиясы менен жана Бириккен Араб Эмиратында 22 миңге жакын Кыргыз Республиканын жарандары бар. Акыркы маалыматтарга ылайык эч кандай бир жабыркаган же болбосо көчөдө калган кыргыз жаран азыркы учурда жок. Баардыгы биздин консулдар намистак иштеп, колунан келишинче жардам берип туруп атат.